Буга биз дагы 1 кашык уксустан куябыз. Между прочим, сөз жок да сөз жок деп коюм. Я, шелекеңер алып кетти да кой. Без сомнения. Саламатсыңарбы урматтуу биздин теле жана Ова Social YouTube каналдын көрүүчүлөрү. Кайрадан биз бүгүн 501 плитка гастропабтан жолугушуп атканыбызга абдан кубанычтамын. Бүгүн биз жаңы жылдык дасторконго ылайыктуу салаттардын бир түрүн жасайбыз. Бизге ошол салатка керектүү азыктарды айтып кетейин. Жандоо бир 400 граммдай, колбаса же болбосо өзүңөр каалагандай эт түрүн саласыңарбы. Бирок мен ушу копченый колбасаны кошом бүгүн. Анан кийин жумуртка керек болот. Момундай биздикинде көк пияз, туздалган же болбосо маринованный бадыран керек болот. Биринчи биз пияздан баштайбыз. Пиязыбызды арчып, майда туурап, аны маринад этип коебуз. Азыр маринадыбызга болсо бизге шекер керек болот, туз керек болот, анан 9% уксус керек болот. Экиге бөлүп узундан эле майда кылып туурайбыз. Кааласаңар ачуу деле кылып алсаңар болот. Азыр ачып алалык муну. Ачуу мурчтан кошуп койсоңор болот. Мен өтө ачуу кылбайм бүгүн, ошондуктан аны кошпойбуз. Буга 1 кашык чай кашык же болбосо мынчалык көз өлчөм менен эле шекер салабыз. Көз ачышып кетти го. Туз да ошончо салабыз. Анан кийин 1 кашык уксус. Анан кийин үстүнөн кайнак суу куюп туруп коюп коебуз. Башка нерселердин даярдагы чакты бул мариновация этилип туруп турат. Мынакей пиязыбыз даяр болгу чакты. Биз омлетибизди даярлап алабыз. Сковородкабызды коюп коелук. Ысый берсин. Бизге 3 жумуртка керек болот. Чагып туруп, кичинекей омлет жасап алабыз. Буга кичине туз кошуп койгула. Анча мынча эле. Жакшы чагылыш керек. Муну 3-кө же 2-ге бөлүп туруп, кичинекей куймакча жасап алабыз. Ошону салатка туурап салабыз азыр. Кичине май кошуп коелук. Сковородкабыздын бетине деле жабышпайт, бирок кичине кошуп кое берелик. Сковородкабыз жакшы ысыган кезде муну 3-кө бөлүп биширип алалык. Текши кылып эки бетинен бышырып алабыз азыр.
Жакшылап куруу болсун. Муну эки бетине жакшынакай куруп алабыз. Мунун өңү да жакшынакай болуш керек. Столдун үстүндө турганда дагы көрктүү болуп, жакшы кооз көрүнөт. Экинчисин даярдайлык. Отур чагып алып туралык. Мен казанга суу даярдап коюп койгом. Муну мысык. Азырынча бери жылдырып коюн, кайнай берсин. Буга биз жандоону бир сыра кайнатып, бышырып алабыз. Бир кайнаганда эле даяр болот. Сөзсүз аны кечке кайнатып бышыргандын деле кереги жок. Мунун курулчакты мен колбасамды арчып даярдай берейин. Колбасамды бир 400 граммдай кошсоңор болот. Колбасабызды узун-узундан кылып турайбыз азыр. Суубуз кайнагы чакта буларды туурап даярдай берелик. Дасторконго негизи түрлүү салаттар жасаганды жакшы көрөм. Күнүмдүк жегенибизге дагы ылайыктуу, конок тосконго дагы ылайыктуу жакшы салаттардын бир түрү деп эсептейм муну. Бат да даяр болот. Анын үстүнөн дагы абдан даамдуу. Мына биздин колбасабызды туурадык. Колбасабызды туурап алдык. Суубуз кайнап калды. Анда биз жандообузду туурап салалык. Жандоону бир 400 граммдай кошсоңор болот. Эми көз өлчөм да, бүт нерсенин баары көз өлчөм. Бизге бүгүн ушунча жетиштүү эле болот. Мунун баарын жууп койгом, азыр тазалап алабыз. Учунан кесип, бул жерлерин кесип алып салабыз дагы. Туурап бир сыра кайнатып алабыз. Аябай пайдалуу дагы, тогумдуу дагы, өтө оор да эмес. Ушундай орточо салаттын бир түрү. Муну да биз узун-узундан, өтө чоң эмес, өтө кичине эмес, орточо кылып мындай туурап алабыз. Кайнап аткан суубузга кичине туз салып коелук. Кайнап аткан сууга салып бышырып алабыз. Бир сыра кайнатканда эле даяр болот. Мынакей. Жаңы жылдык дасторконго оливьеден тышкарыда кандай салаттарды жасайсыңар? Кандай жаңы салаттарды билесиңер? Ошолорду бизге комментарий аркылуу жазып, билдирип турсаңыздар, биз да ошолорду жасаганга аракет кылалык. Бул жандообуз бир сыра кайнагы чакты бадыраңыбызды туурап алабыз. Колбасадай кылып эле. Бадыраңды дагы ушунча жетиштүү болот. Узун-узундан. Орусча айтканда соломкой деп коебу. Ушундай туурап алалык. Сельдпад, шубай, оливье, стандартный салаттардан тышкары дагы ушундай жаңы
салаттардын рецепттерин бизге жазгыла. Мынакей биздин жандообуз дагы бышып, сууга чыгарып алдым суудан. Муну азыр үстүнө кошобуз. Мындай кылып. Андан кийин үстүнө маринадта турган пиязыбызды, мунун үстүнө маринадта турган пиязыбызды өтө катуу сыкпай, бирок жеңил сарыктырып суусунан анан буга кошобуз. Мындай кылып. Өтө кооз, башкача бир өңү чыгат экен. Ичине кара мурч себелеп коебуз. Ким кандай специясын жакшы көрсө, ошону деле сала берсе болот. Мен бирок буга кара мурчтан кошуп эле койсом жетиштүү болот го. Анан сөзсүз майонез көз өлчөм. Бул дагы бир 2 кашык болот го дейм. Азыр аралаштырып көрөбүз. Азыраак болсо, анда дагы кошуп алабыз. Мындай сонун өң болот экен. Дагы кичине майонез кошуп коелук биз. Мындай сонун. Майонездин түрү бар да, бирөө коюраак, бирөө суюгураак болот. Биздин майонезибиз кичине коюраак экен, ошондуктан дагы кичине кошуп коелук. Мынакей биздин салатыбыз даяр болуп калды. Мынакей бул жерде жашыл өңү дагы, фиолетовый өңү дагы, сары өңү да болуп, абдан кооз салат болот экен. Даамы дагы мен ойлойм аябай жакшы деп. Азыр муну жеп да көрөбүз. Оңой экен, тез экен. Коноктордун астына койгонго ылайыктуу, жакшы салат экен. Биз силерден сөзсүз күтөбүз комментарийлерди. Биздин Ова Social каналына жазылып, кичинекей коңгурчону басып коюңуздар. Жаңы чыккан биздин берүүлөрүбүздү көрүп туруңуздар. Келиңиздер, муну азыр жеп көрөлүк. Силер менен коштошууга дагы убакыт келип калды. Биздин ушундай жашынакай биздин бардын ичиндеги ашкананы бизге тартуулаган Гастропаб 501ге чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Эмки көрүшкөнгө чейин жакшы калыңыздар.